Эгер сиз чыркыраган чындыкты, жүрөккө жакын эмоцияны уккуңуз келсе, биздин модераторго жазылыңыз. Жаргылчактын ташы эки бөлүндүбү. Бийликтин тегирмени тегеренип баратат деген кооптонуу Жапаровдун Ташиевдин тарапташтары тарабынан козголду. Өкмөт үйүнүн алдында өлкө президенти Садыр Жапаров тарабынан сунушталган өкмөт башчы Улукбек Мариповдун дайындалышына анын тарапташтары, фанаттары тарабынан каршылык митинг өттү. Ошол жердегилердин айтылууна караганда, мунун артында мурунку аппарат жетекчиси Бакыт Аманбаев кимдир бирөөнүн буйругу менен каршылык митингин өткөзүп жаткандай. Маалымат булактарында дагы бир жактар пайда болду. Эки достун кадрлары экиге бөлүнгөн. Эмне үчүн Артем Новиков өкмөт башчы, ал эми учурдагы өкмөт структурасын түзгөн Бакыт Аманбаев анын биринчи орун басары болгон эмес. Ал элек акчасы үчүн эмнеге Ташиевдин жанында жүргөн жан адамы Нургазы Анаркулов камалып жаманаттуу болууда. Өлкө башчы тарабынан Ташиевдин кадрларына чабуулга өттүбү? Келиндер козголуунан коом козголуп кетеби? Акыркы мезгилдерде аялдардын ачык айтуусу эл арасында кеп сөзгө айлана баштады. Алардын кебинде бийликке нааразы, кээ бирлери бийликти ашыра колдогон аял фанаттары. Бийликке ачык айткан келиндер менен өлкө башчы Садыр Жапаров оппозициялык тарихти карап, бийлиги менен кошо өзү күрөшкүдөй. Ал эми ичара аялдардын каяша айтуучуларына Айгүл Жапарова өзү ордуна койгудай. Көз карандысыз, өзүнүн көз карашы бар Клара Сооронкулова, Рита Карасартова айымдар өлкө башчысы Садыр Жапаров мыйзамсыз өлкө башчы деп атап келишип, аны менен иштешпей турганын билдиришсе, мурунку башкы прокурор Аида Салянова аны куугунтуктап, жетер жерине жетип, өлүм каалап турушканын айткан. Абдылсегизбаевдин жубайы Садыр Жапаровду жекеме-жеке дебатка чакырды. Ораза айым Москвадан эсине көлүүнү эскерткен. Жаш юрист кыздар мыйзам таласына азыркы бийлик чыгып кеткенин жарыялап келишет. Ал эми жогорку соттун айымдары Калиева, Боронбаевалар мыйзамсыз иш козголгонун айтып чыгышты. Айтор Садыр Жапаровго аял кишилердин нааразы болушу көбөйдү. Коомчулукта өлкөнүн биринчи ледиси аталган Айгүл Жапарова бийлик карамандагы айымдарды өзү тизгин деп койчу мүнөзү бар деп да келишет. Камчыбек Ташиев чет өлкөгө чыгып кетти. Өз өлкөсүнөн кетишине ден соолугу байланыштуу болгон. Өлкөдөн чыгып баратып калай калкка кайрылган. Анын кебинде белгилүү жүрөк оорусунун дарыгери Калдарбек Абдырамановдун сунушу менен дарыланып операция жасатууга ынанганын айткан. Ошондой эле ал сакайып келгиче ар кандай ушак айдыңдарга ишенбөөгө, жакшылыктан үмүт кылып дуа кылууга чакырган. Камчыбек Ташиевдин оорусу пандемия убагында күч алып, тынчсызданууну жараткан. Өпкөнүн караргандары кетпей, жүрөгү таасир этип, каны коюланып, кан уюп калган. Мындай учурда жүрөгүнөн операция кылуу керек экендигин айтылууда. Анын операциясы Европа өлкөлөрүнүн биринде жасалат. Сактагычына келген каналдын башындагы тилекке каршы алдырып турбуз. Мен бул боюнча дагы тактадым. Бул жерде стратегиялык маселелер бар. Жана айткан жол боюнча дагы биз чечишибиз керек. Эгер сиз чыркыраган чындыкты, жүрөккө жакын эмоцияны уккуңуз келсе, биздин модераторго жазылыңыз.